Андан ары стартта берилди. Марсель Кубанычбекулу дагы да болсо ордуна тура албай жатат. Орду билинбесе эле эң башкысы лидер оюнчулардын бири командасын жакшы эле алдыга сүйрөп жаткан Өмүр Жунусов кубаттуу өткөрүп берүүнү жасайт. Кыска болуп калды албетте. Бул топко жетпейт болчу. Андан ары команданын капитаны өзү оюнга чыгып Марсельдин ордун улантууда. Жана Нассага арена жанданды азыр 16-15. Бул команданын эң эле тажрыйбалуу оюнчусу 36 жаштагы Толкунбек Ибраимуулу. Өмүр Жунусов жай гана топту оюнга кошот. Команданын капитандын аракети чындыгында өзгөчө аракет. Капитандык лидер Нассага. Капитандык жоопкерчилик Толкунбек Ибраимуулу. Boyun uzunluğu 2 метр 4 santim. Özgün komandasında en boyu uzun oyuncu. Komandanın kapitanının özgöç hareketi. Ondan soň Өмүр Жунусовдун соккуларын кайтарууда алдамчылык аракет. Кайрадан команданын капитаны Толкунбек Ибраимуулу чыныгы лидерликти көрсөтүүдө. Эми Толкунбек Ибраимуулу жыйынтыкташ керек. Жана 15-14 Özgün komandası aldıda. Толкунбек Ибраимуулу. Коргону бар. Жана команданын капитаны ушул жерден эсепти 21-17-ге жеткирет. Толкунбек Ибраимуулу жана жалпы эле Özgün командасынын оюну азыр ишенимдүү жүрүп жатат. Андан соң Özgün оюнчулар топто оюн кошот. Нурмухамед Токтоевго өткөрүп жасалган жок. Коргону жана Толкунбек бул жолу дагы 22-17. Эмнеге талаага буга чейин чыкпагандыгын ошол жерден көрсөттү окшойт. Толкунбек Ибраимуулу экинчи өткөрүп берүүнү ишке ашырат. Жана Толкунбек Ибраимуулу Нассага өзгөчө аракет. Ошорда бар болгон 20 гана жашта. Толкунбек Ибраимовго ийгиликсиз болуп калды пас. Андан ары экинчи сызыктан Нурмухамед. Коргону бар. Кайрадан Нурмухамед Токтоев. Эми ошол жерден Özgün оюнчулар бүтүрүш керек дегенче пас ийгиликсиз. Бирок тажрыйба жана жогорку чеберчилик Толкунбек. Топто оюнга кошуу Данияр Шамурзауулу. Жай гана оюнга кошот. Кубаттуулук жана команда. Данияр Шамурзауулу өткөрүп берүү көзү жакын келет. Данияр Шамурзауулу жана команда капитандан Толкунбек Ибраимуулунан өзгөчө аракет. Өмүр Жунусов андан ары. Коргону бар. Андан ары Толкунбек жана мындай кубаттуулуктагы топту сактап калуу өтө кыйын.